Тамак ооруганым жок, бездерин чоңойгон эмес, жапжакшытан кайтырат. Жугуштуу коронавирус илдетин дарылоодо ооруну жуктуруп алуу коркунучуна карабай эмгектенгендердин катарында Турсунбүбү Алашева дагы бар. Ал башкалардай болуп оорунун очогу орун алган кызыл аймакка кирген эмес. Бирок кызыл аймактан чыккан кызматкерлерди дарылоо иштеринин башында турган. Өмүрүнүн 44 жылын саламаттыкты сактоо тармагына арнаган дарыгер дүйнөлүк практикада ковид илдетин дарылоо тажрыйбасы жок болгондугуна байланыштуу ак халатчандар оору менен күрөшүүдө өз жандарын тобокелдикке салып иштешти дейт. Ошо кызыл зонадан чыккан врачтарды, медсестраларды ошол кезде 14 күн тиги карачубуз аларды. Чындыгында жаңыдан эме кылганда эч кандай биздин даярдыгыбыз жок болчу. Бирок баягы бизге келген халат кийиш керек, чепчик кийиш керек деп ошолорду кийдик, бирок ошого деле карабастан кыйынчылыктар болуп турду да. 36-6 температурасы өзүнүн эле нормасында. Келген бейтаптын дене табын жана кан басымын ченеп ментип күн сайын журналга каттоо Нарынкүл Бөлөкбаеванын күнүмдүк жумушу. Соңку күндөрү күн ысып аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу жүрөк кан тамыр оорулары менен кайрылгандардын саны көп болууда дейт. Андыктан мейирман айымда тыным жок. Азыр састумон убагы болуп атат, аба ырайы бир катта болбой атат, күн ысык болуп атат, кайрылгандар өтө көп болуп атат бизде. Анан ошон үчүн алдын ала бардығын маалыматын алып, барын текшерип, анан жазып туруп, анан врачтын көзөмөлүнө киргизебиз. Нарын облусунда жалпы 3000ге жакын медицина кызматкери эмгектенет. Адистердин айтымында жаш кадрлар айлык акынын аздыгынан бул тармакта иштегилери келбейт. Натыйжада облустагы шаардык жана райондук медицина мекемелеринде 60ка жакын дарыгерлер жетишсиз бойдон калууда. Үстүбүздөгү жылдын апрель айынан тарта үй бүлөлүк дарыгерлердин айлык акылары 100%га көтөрүлгөн. Ал эми ушул эле жылдын 1-июлунан тарта бардык кызматкерлердин эмгек акысы 50%га жогорулады. Семейный врачтар мурда базовый оклады 5000 болсо 100%га көбөйтүлүп 10 000 базовый оклад 10 000 болду да. Ал эми 1-июлдан баштап калган башка медициналык кызматкерлердин айлык акылары 50%га көбөйөт 1-июлдан. Тейлөө кызматкерлердин болсо, алардыкы болсо тиги мурда жана надбавка кошуп бергенбиз 1,5 коэффициент деп. Ошол 1,9 коэффициент болот да, ошондо 40%га көбөйөт да. Жыл башынан бери Теңир Тоо жергесинде COVID-19 инфекциясына чалдыккан ооруларды аныктоо жана аларды дарылоо иштерине 1123 медицина кызматкери катышкан. Аларга Эпид фонд тарабынан өбөлгөлөөчү кошумча төлөм акысы катары 13 712 000 сом төлөнүп берилген. Ай сайын келет, ар бир айдын ошо приказ боюнча ар бир айдын 3-үнө чейин чогултабыз дагы, 3-үндө беребиз. Ондорунда ошо кошумча төлөм компенсациялык выплата келет. Быйыл ошо январдан май айына чейин 13 712 200 төлөп бердик. Зор күч кубатты, сабырдуулукту, терең билимди жана мейирмандыкты талап кылган медицина кызматкерлеринин бүгүн кесиптик майрамы. Адамзат башына түшкөн дабасы жок дарт менен күрөшүп жатканыбызга 1 жылдан ашты. Бул оору менен күрөшүүдө сап башында турган ак халатчандарга таазим. Гүлзат Мокенова, Айдын Төлөбек уулу, Өлкө Деме.